Жакында эле Кыргызстандын экономикасынын кайра калууна келүүсү боюнча Дүйнөлүк банк өтө жакшы эмес прогноз берди. Бул пессимисттик прогнозбу? Pessimistic forecast? Actually, it is not. So when we do forecasts, we do a series of estimates. Чындыгында андай эмес. Биз прогноз жасаганда бир канча түрлүү бааладык жана ортоңку деңгээлдеги баалоону жарыяладык. Оптимисттик баалоо бар, ал боюнча экономикалык өнүгүү жогорураак болот. Жана пессимисттик баалоо, ага ылайык экономикалык өнүгүү биз жарыялаган көрсөткүчтөн жайыраак жана төмөн болот. Дүйнөлүк банктын техникалык командасы 2021 жылкы экономикалык өсүш 3,5–4% тегерегинде болот деп болжоп турат. Бул ортоңку деңгээлдеги баалоо. Өлкө калкынын калың катмары коронавирустан эмдөө алат жана дүйнөлүк экономикага бекемирээк калыбына келип, анын силердин өлкөгө позитивдүү таасири тиет деген божомолго негизделген. Эгер бул божомолдор ишке ашпаса, мындай айтканда эмдөө процесси дүйнөдө жана силердин өлкөдө кечеңдесе, анда албетте экономиканын кайра калыбына келүүсү жай болот. 2021 жылдын 3 айынын жыйынтыгы менен вакцинага жетүү абдан жай болуп жатканын жана мында өнүгүп келе жаткан өлкөлөр менен өнүккөн экономикалардын ортосундагы чоң ажырымды көрүп жатабыз. Себеби өнүккөн өлкөлөр вакциналарды ашыгы менен сатып алып, анын айынан вакцина өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жетпей жатат. Айрыкча Кыргызстан керек болсо өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жеткиликтүү болгон вакцинага дагы оңой менен жетпей жатат. Бул себептен улам биз берген прогноз оптимисттик прогноз деп ойлоп жатам. Башкача айтканда, мындан дагы пессимисттик сценарийди күтсө болот. Андыктан калкты эмдөө процессин тездетип, экономиканы кайра калыбына келтирүүгө күч жумшап, калктын аярлуу катмарын колдоого алуу зарыл. In the economy with support to the poor people of the country. Жалпы Борбор Азия экономикасындагы жагдай кандай? Central Asia is a very diverse region. In general, as I said, Борбор Азиядагы жагдай бир кылка эмес. Мен айткандай, Европадагы жана Борбор Азиядагы экономиканын кайра калыбына келүүсү орточо дүйнөлүк деңгээлден жай болуп жатат. Эгер глобалдуу экономика 4% өсүштү камсыз кылат деп болжосок, бул аймактагы көрсөткүч 3,5%дын тегерегинде болууда. Борбор Азияда Казакстан менен Өзбекстандын калкты эмдөө аракеттери күчтүүрөөк болуп жатат. Андан тышкары бул өлкөлөрдүн ресурстары дагы көбүрөөк. Демек экономиканын кайра калыбына келүүсү дагы тезирээк болот го деп ойлойм. Мына ушул себептерден улам бул өлкөлөрдүн жыйынтыктары Кыргызстандыкына караганда жакшыраак болорун өзүңөр көрөсүңөр деп ойлойм. Азыр дүйнө өлкөлөрү бизнести, айрыкча чакан жана орто бизнести колдоого аракет көрүшүүдө. Бул эмне үчүн маанилүү? Is it important? I think Адамдар экономиканын басаңдоосу жөнүндө сөз кылганда, адатта ички дүң өндүрүмдүн сандык көрсөткүчтөрү жөнүндө айтышат. Бирок экономикалык активдүүлүктүн түздөн түз таасири, бул жаңы түзүлгөн же сакталып калган жумуш орундары. Кыргызстан өңдүү өлкөлөрдө кичи жана орто бизнес өтө маанилүү. Анткени алар жумуш орундарын түзөт. 2020 жылы расмий сандар боюнча Кыргызстанда 40 миңден ашуун жумуш орду жок болду жана жакырчылыктын деңгээли 31%га жетти. Бул жылы керек болсо экономикалык өсүш 4%га жеткен күндө дагы жакырчылыктын деңгээли дагы 4%га өсүп, 35%га жетет деп күтүп жатабыз. Жакырчылыктын бирден бир себеби бул жумушсуздук. Эгер өлкөдө чакан жана орто ишканалар финансылык абалын жана өз ишмердүүлүгүн калыбына келтирсе, анда алар көбүрөөк адамдарга жумуш берип, жакырчылыктын азаюусуна салым кошот. in the enterprises and therefore impact poverty levels overall in the country. Силердин Кыргыз өкмөтүнө берген сунуштардын бири ишкерчиликти колдоо. Анда арзан кредит жана гранттар жөнүндө сөз болуп жатат. Бирок Кыргыз өкмөтү ишкерлер мамлекеттен финансылык жардам ала албасын буга чейин эле так кесе айтканда, кырдаалдан чыгуунун кандай жолдорун көрүп турасыз? Which ways do you see? So we have Дүйнөлүк банк кичи, микро жана орто бизнести колдоо максатында өткөн жылдын жай айларында $50 миллион долбоорду бекиткен. Ал силердин парламентте сентябрь айында ратификацияланган. Бирок октябрдагы саясий окуялардан кийин бул процесс жайлап калган болчу. Президенттик шайлоо өтүп, жаңы министрлер кабинети куралган соң сүйлөшүүлөрдү кайра жандандырып, азыр улантып жатабыз. Бул долбоор ишке ашып калса, анда ишкерлерге бир катар жеңилдетилген финансылык инструменттерди берүүгө жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Ошондой эле мен билгенден, өткөн жылы силердин өкмөт салык каникулдар түрүндө бир катар жеңилдик чараларын көргөн болчу. Жана бул аракеттер чакан орто ишкерчиликтин кайра калыбына келүүсүнө жардам берет деп үмүттөнөбүз.
Now there is Азыр Кыргызстандан капитал качууда. Ички дагы, чет элдик дагы инвесторлордун ишенимин кайра калыбына келтирүү үчүн Кыргыз өкмөтүнө кандай сунуштарды берет элеңиз? investors' confidence. So I think Менимче, алды менен ишенимдин жоктугу инвестициянын башкы душманы экенин таанып билүү керек. Ички дагы тышкы дагы инвесторлорго. Эгер алар экономикага, саясий шартка ишенбесе, анда алар инвестиция жасабайт. 2020-жылы биз көргөн саламаттыкты сактоо кризиси, экономикалык кризис, бул дүйнөлүк кырдаал болчу. Бирок силердин жагдайда бир катар татаалдыктар бар. Силерде парламенттик шайлоо болуп, анын жыйынтыгы жокко чыгып, кесепетинде бир канча айларга созулган саясий туруксуздук, вакуум пайда болду. Андан кийин президенттик шайлоону өткөрдүңөр. Эми апрелде референдум жана жергиликтүү шайлоолор өткөн жатат. Күзүндө балким парламенттик шайлоо болот деп угуп жатабыз. Мунун баары ишенбөөчүлүктү жаратат. Азыр баарына маанилүүсү оюндун шарттарын тезирээк жана так аныктоо керек. Себеби бардык инвесторлор азыр күтүү режиминде. Өзүңөр билгендей, азыр аймакта дүйнөлүк базарга ачылып, инвестиция тартууга кызыктар бир катар өлкөлөр бар. Өзбекстан, Казакстан, Батыш жана Түштүк Азия. Андыктан дүйнөлүк базарда капитал үчүн чоң атаандаштык бар. Силер билгендей, октябрь айындагы башаламандыктарда бир катар компаниялар, анын ичинде чет элдик компаниялар жабыркап калды. Бул албетте потенциалдуу инвесторлорду чоочутат. Оюндун шарттары аныкталып, саясий кырдаал турукташкандан кийин кайрадан инвестиция тартып келүүгө мүмкүн болот деп үмүттөнөм. I think we can hope to then attract investment back into the country.